Саламатсыздарбы көрүүчүлөр, сиздер менен Маалымат медиа каналында жаңылыктар түрмөгү алып барган жана даярдаган мен Адилет Амангулов. Бүгүн 16 январда Жогорку Кеңештин жыйынына көйнөк кийип келбеген үчүн Билим берүү жана Илим министрлигинин карамагындагы Башталгыч кесиптик билим берүү агенттигинин финансы экономика бөлүмүнүн жетекчиси Талантбек Тынысов жыйындан чыгарылды. Алгач депутат Алмазбек Токторов Тынысовдон эмне үчүн парламентке футболка кийип келгенин сураганда, Тынысов жетекчибиз ооруп калып, мага жыйын боюнча эртең менен эле айтылды. Азыр свитер менен отурам, футболка эмес. Негизи жетекчибиз келмек деп жооп берди Тынысов. Анын кийимин вице-спикер Мирлан Бакиров да сынга алып, кийим кече жана башкалар боюнча бизде тартип бар. Жогорку Кеңештин өкмөттүн аппараты. Муну эмне үчүн карабайсыңар? Өкмөттүн өкүлү бул жер эмне базарбы? Сиз комитеттин чечими боюнча да чакырылгандардын арасында жок экенсиз. Бара берсеңиз болот деп Жогорку Кеңеш менен өкмөттүн аппаратына муну көзөмөлгө алууну тапшырды. Интернет булактарында бул жагдай катуу талкууну жаратууда. Көпчүлүк министр үстүдөгү кийим футболка эместигин айтып, туура эмес кылышкан дешүүдө. Белгилей кетсек, буга жыйында Жогорку Кеңеште мектепте 9-класстан кийинки окубай калган улан кыздарды милдеттүү түрдө кесиптик техникалык окуу жайларда окутуу боюнча мыйзам долбоору каралып жаткан. Кыргызстандын өкмөтү жаңа айыппулдары менен уят болду. Бул тууралуу бүгүнкү 16 январда болуп жаткан Жогорку Кеңештеги жыйында депутат Бакыт Төрөбаев айтты. Депутаттын айтымында жарым жылдан бери жаңы кодекстер жөнүндө айтылып келе жатат. Бирок ишке аша келгенде өкмөт өз алапайын таппай, кантип чогултаарын билбей элге уят болууда. Жаңа айыппулдар боюнча механизмдер толук иштелип чыккан эмес. Райондук администрациялар түкүргөндөрдүн акчасын чогулта албай жүрүшөт. Өкмөт өзү чыгарган мыйзамдарды иштете албай элге уят болду. Же уят болгон жоксуңарбы? Деди депутат өз сөзүндө. Эске салсак, бүгүн 16 январда Жогорку Кеңештин жыйыны өтүүдө. Жыйында инвестициялык фонддордун иштеринин маселелери боюнча билим берүү жөнүндө мыйзам долбоору, Кыргыз Республикасындагы органикалык айыл чарба өндүрүшү жөнүндө мыйзам долбоорлору жана башка маселелер талкууланып жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков Ирандан Карат шаарындагы Фатх-Хава майданында Боинг 707 учагынын кыйроого учурашканынан улам жарандардын курман болгонуна байланыштуу Иран Ислам Республикасынын президенти Хасан Роуханиге көңүл айтты. Бул тууралуу өлкө башчынын сайтына жарыяланды. Карат шаарындагы Фатх-Хава майданында учактан кыйроого учурашкан жарандардын курман болгону тууралуу суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Кыргыз Республикасынын элинин атынан жана жеке өзүмдүн атыман каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жакындарына көңүл айтып, кырсыктан жапа чеккендердин тезирээк сакайып кетишин каалайм деп айтылат мамлекет башчысынын көңүл айтуу телеграммасында. Эске салсак, кечээ 14 январда Бишкектен чыккан Боинг 707 жүк ташуучу учагы экипаж кызматкерлери менен кошо Тегаран шаарынын четинде кырсыкка кабылган. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер менен Маалымат медиа каналында жаңылыктар түрмөгү болду. Кийинки чыгарылышыбыздан жолукканча аман туруңуздар.